Çeksiz merimdүү, арайымдуу, борекер, бүткүл ааламды жараткан, бүткүл ааламды жаратканда эч кандай үлгүгө, эч кандай кеңешке муктаж болбогон чексиз кудуреттин ээси улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Жамаат, караңыздар, Аллах Тааламдын фазлы карамы менен Аллах Таалам сүйгөн, Аллах Тааламдын жер бетиндеги достору, ыйык Куранда макталган пайгамбарыбыздын сүйкүмдүү үммөттөрү себеп болуп, мына үйлөрүбүз ушундай сонун болуп бүттү. Азыр бир катар баарыңыздарга блогер бир туугандарыбыз айтмакчы обзор кылып көрсөтөбүз. Пардалар калды, килем паластары калды. Ушул акыркы сооттун каймак жерлерине аралашып койсоңуздар деген сунушту сизге беребиз. Буйруса биз эртең заборуну дагы башташыбыз керек. Кимде мүмкүнчүлүк болгон болсо ушул Песка булуктуруна дагы өзүнүн үй бүлөсүнүн өткөн жакындары атынан ихсан кылып Аллах Тааламга жакындап, өзүнүн үй бүлөсүнүн өткөн жакындарына дагы бейиштик болуп калышына себепчи болом деген бир туугандарыбызга кайрылуу. Машалла. Ассаламу алейкум. Улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Бул жакта эртең Песка булуктур толугу менен келиш керек. Ал эми бул үйүбүздүн ички отделка иштери толугу менен бүттү. Пардаларга заказ берилди. Килем паластары калды жамаат. Азыр бир катар көрсөтөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мана машалла.